Бишкекте 10 чакты обсервациялык жай иштеп жатат. Аларда жаткан жарандардын саны ар күн сайын өзгөрүүдө. Биз Япониядан 30 киши келдик, Сеулдан 13 киши кошулду, вообще 43 киши келдик. Биз бул жака чек арадан өтүп атканда баарыбыздын температурабызды өлчөп өткөрүшкөн. Бул жерге келгенден кийин деле температурабызды өлчөп каттоодон өткөрүп киргизишкен. Киргенден кийин ооз мурдубуздан анализ алышты. Температурабызды өлчөп. Азыр чыгып кетип атканыбызда да температурабызды өлчөп чыгарышты. Бул жерде бардык шарттар бар экен. Учмал ысык тамагы, душ, туалет ар бир комнатанын өзүндө бар экен. Бизде бул жатаканада 2 блок. 80-90 кишиге 80-90 кишилик орун бар. 80-90 киши бир келсе, биз бир жаткырып, бир көзөмөлдөн өткөрүп, анализдери чыккандан кийин по регионам бир кетиргенге аракет кылабыз. Алар кеткенден кийин бул жак полностью обработка кылынат. Баары бир любой медиктин жүрөгүндө патриоттук сезим ойгонот экен. Мен дагы суранып атып келдим, иштегин ушу кыргыз элиме жардам кылалы деп. Коронавирустун инкубациялык мезгили же адамдын ооруга чалдыкканы толук аныкталчу учуру 14 күнгө чейин деп белгиленген. Алгачкы лабораториялык текшерүүдө вирус табылбаса, үй карантинде болууга шарты бар адам атайын адистердин коштоосунда жашаган дарегине жеткирилет. Ал эми шарты жок болсо, толук 2 жума обочолонгон жайда болот. Үйүнө чыгарганда жөн эле чыгарып койбой, алардан ар биринен расписка милдеттеме алабыз да. Ошол биз эмеге чыкканда, үй карантинге чыкканда, ошо 14 күн биз толугу менен ошо карантинден талаптарын аткарам. Кыргыз Республикасынын бузуу кодексине ылайык, кылмыш кодексине ылайык, ошондой тиешелүү беренелерге ылайык жоопко тартылам деген ошондой милдеттеме берет. Ар бир жарандын жанагы уюлдук телефонуна мобилдик приложение орнотобуз. То есть ошо жарандар ошо үй карантинде болгондо биз бияктан контролдоп жана көзөмөлгө алып турабыз. Кайсы региондон болсо, Жалал Абад болобу, Ош болобу, Нарын болобу, үйүнө чейин жеткизип беребиз. Ошо үйүнө жеткизгенден кийин ошол жерде жергиликтүү медициналык кызматкерлер көзөмөлгө алат. 12-нчи күнү жанагы анализи коронавирус илдетине кайра анализ алынып, эгер анализи таза чыкса, анда ошо жанагы учеттон алынат ошол жаран. Обочолонуучу бөлмөлөрдү абактай кабыл алып, анда жатууну каалабагандар да бар. Бирок адистер обсервациялык жайда бардык шарттар түзүлгөнүн жана эрежеге баш ийбегендерге карата чара көрүүлөрүн эскертишет. Беш кол тең эмес, ар кандай элдер бар экен, Дубайдан келип, Европага тигинүүгө көрүп алып туруп, ошого салыштырыпчы. Анан аларга да түшүндүрүү иштерин жүрүп атабыз. Өзгө чакалар мистиги бүт барды каралган. Туалеттин бумагадан баштап, зубный паста, щетка, бардык ысык тамагы бүт барды каралган да ичинде. Обсервацияда жатып чыккандардын саны 15.900 кишини түзөт. Анын ичинен сырттан келгендер ошо 600-900 киши. Калгандардын баары ошо биздин республикадан ичинен жатып чыккандар болуп эсептелет. Алардын баарын ошо обсервациядагы тамак ашын, кийимгече жаткан шаймандарын, телевизор, холодильник, бүт шаймандарын, керектүү шаймандарын баарын ошол жака сатып келип, аларга шарт түзүп берүүдүн баары ошо өзгөчө кадрлар министрлигине бөлүнүп, биздин кызматкер толук камдуу иштерди алып барып атат. Бүгүнкү күндө ошо обсервацияларды тейлөө жаатында бизден өзгөчө кадрлар министрлигинен, Минздравдан, МВДдан 430га жакын кызматкерлер тартылып, иштерди алып барып атат. Эң ири обсервациялык жай Манас аэропортуна жакын жайгашкан. Андагы 5 имаратта 560 орун бар. Учурда бул жерде 470 адам карантинге алынган. Имараттар атайын обочолонуу эрежесин аткарууга ылайыкташкан. Калыгул Асанбаев, Элдер Асанбаев, Ала Тоо 24.